Саламатсыздар, силер менен бүгүн биз Arduino батасын программалаганын сабактарын улантабыз. Мына ошондой эле кнопканы кошкондо фонариктин схемасын жасаганда үйрөнөбүз. Алгач эле жаңы цеп, жаңы чынжырча жасап, андан соң компоненттерди алып баштайбыз. Макетная плата, кнопка, Arduino Uno. Алып аларды макетная платага жайгаштырабыз. Андан соң бизге светодиод жана резистор керек болот. Андан кийинки кадамыбыз Arduino'нун порт питанияларынан КНД жана 5 вольт же болбосо плюс минусту макетная платага кошобуз. Бизге ыңгайлуу болуш үчүн бредбордтон жаса макетная платанын экинчи бөлүгүнө дагы LDK плюс минус бөлүгүнө сымдар менен туташтыра алабыз. Андан кийин кнопканын бир жак бөлүгүнөн, бутунан резистор аркылуу минуска кошобуз. Эми экинчи бөлүгүн, жанындагы бөлүгүн плюска кошобуз. Резистордун тушунда турган бутчасынан алып 7-чи портко, же болбосо өзүбүз каалаган бардык цифровой, же болбосо өдөңкү порттордун бирине кошобуз. Андан соң светодиоддун минус бөлүгүн, же болбосо кыска бөлүгүн минуска кошобуз. Ал эми плюс бөлүгүн портко туташтырабыз. Кодко келип текст түрүндөгү бөлүгүн тандайбыз. Жана бул жерден светодиодду туташтырган портту чыгуу катары программалайбыз. Output деген бул чыгуу деген түшүндүрөт. Ошонун ылдый жагын эле кнопка туташтырылган портту кирүү катары жазабыз. Бул деген кнопкадан келген сигналды Arduino обработка кылып, же болбосо анализдеп, ал эми чыгуу портунан ошол кандайдыр бир тыянак, жыйынтык чыгарат дегенди түшүндүрөт. Андан соң условиясын, же болбосо программанын шартын жазабыз. Бул жерде мисалы мындай шарт жазсак болот. Эгерде кнопка басыла турган болсо, кнопкадан сигнал келе турган болсо, high, же болбосо высокий, жогорку сигнал келе турган болсо, чыгуу портунда турган светодиод жансын деген программа. Else дегени же болбосо дегенди түшүндүрөт. Эгерде сигнал келбесе кнопкадан, анда чыгуу портунда турган светодиод жанбай эле койсун деген түшүнүшү болот. Текшерип көрөбүз. Эгер кнопканы бассак светодиод жанып атат, эгер баспай кое берсек өчүп атат. Бул биз айткан шартты толугу менен аткарып жатат. Яна ошол сыяктуу кылып өзүбүз каалагандай шарттарды жазсак болот.
Ошону менен биз фонариктин эң жөнөкөй схемасын жасадык.